Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер кыргыз эл акыны Кожокелди Култегиндин окуу жайда адамдар чекиттердин жарымындай жаңы китебинин ачылышы менен бирге ыр кече уюштурулду. Иш-чарада акындын эл арасына сиңген чыгармалары жана калеминен жаралган жаңы ырлар айтылып, анын чыгармачылыгы дагы бир ирет даңазаланды. Катышуучулар бул кечеден руханий азык алып, жаш акындар поэзия дүйнөсү менен дагы бир ирет суугарылды. Arı sonun arı igi, Maya ayının uvaktı. 11 oğlu bar üydün, Calgız kızı siyahtı Maya'ydıydı. Uşul 11 oğlu bar üydün, Calgız kızı siyahtı jarkıragan Maya'yında joluşup otkanıma özgöçe süйлüştüm. Иш-чарада акындын адамдар чекиттердин жарымындай китебинин таанытымы уюштурулуп, ага окуу жайдын студенттер жана окутуучулар жааматы катышты. Жолугушууну алгач университеттин ректору Бекмурза Зулуев ачып, акындын ыр жазуу стили, козгогон темалары, поэзия дүйнөсүндөгү орду өзгөчө экенин айтып, катарда мугалим кыз ыры аркылуу мугалимдик кесиптин барктуулугу чагылдырылганын баса белгиледи. Келген жигиттерге силерге бир жакшы биздин эл акыныбыз Кожокелди Култегиндин мугалим кыз деген ыры бар. Ошол аркылуу келсең гана мен ойлонуп көрөм деп коюшуңуздарга мен каалайм. Кожокелди Култегин мугалим кыз жашоо жалтыр иринбе, жансак койсоң ширинбе, сөздөрүңдү түшүнтүп, сөмөйүңда билимдүү, сөмөйүң ал чалкар бейм, сөзсүз ага барсам бейм, борун болуп кармаган, болбой чугуп алсам бейм деген жакшынакай ыры менен баштаган. Аны улай акын күйөрмандарына калеминен жаралган жаңы ырларын окуп берип, окурмандарынын кызыктуу суроолоруна жооп берди. Акындын чыгармачылыгына жана өзгөчө темада жазылган ыр-саптарына кызыктар болгон күйөрмандар четтен табылды. Агай, сиз менен абдан сыймыктанып турам, себеп дегенде мен дагы ошол Тар дарыянын боюнан суу ичкен Каракожанын кызы болом. Жаңы биздин агайлар ырыңызды аткарып өтүштү, Айданек деген. Кыстырма иретинде айта кетейин, бул ыр чындыгында эле угармандардын купулуна толгон, кулактан кирип бойдалган керемет мукам кайрыктарды камтыган чыгарма. Учурдан пайдаланып айта кетсем, ошол ырыңыз чыккан жылдары агай бүт кыздардын ысымы Айданек коюла баштаган мына ошол учурда менин дагы атым Айданек, ошол сиздин ырыңыздан коюла. Неменин аты да, алырдын аты да башкача болсун. Кыздын аты менен элде жок ат ойлоп табабыз деп. Түштүк канарети менен сүйүүнү жасайбыз деп. Ушундай болушу. Анан мен биринчи вариантын жазап берген, иштей беришти. Анан Исраил тез эле чыгарган музыкасы. Анан музыкасы абдан күчтүү экен. Мен анан текстине алып уялып кайра жазгам. Кайра жазып, анан кийин ошондо 92-жыл. Бир жерден тербеп жүрөт. Жирындырып калтырабыз. 98-де 97-жыл жазгам. 92-жыл жазылган. Оонда ошондо чыккан, мен анан Москвага окууга кеткем, каникулдан кийин. Бирок ыр кийин тарады. 1-2 жылдан кийин тарады. Айданектер көбөйө баштады. Айданектер көбөйө баштады. Анан bir kamaklara koya başlarında ayıma men cim gibi. Bırak hocam, buna birinci aydenekler, buna tek aydenekler hazır 30'lara gelip kaldı. Бул менен бирге студенттер да акындын ырларынан көркөм окуп, окуу жайдын таланттары, анын обондуу ырларынан жандуу аткарышып, ал гана эмес, жаңы жараткан обондорун да тартуулашты. Закымдын тамыр кагышын сайраган сайын жаңычыл. Бул дүйнө
Кожогелди Култегин өз күйөрмандарына жана уюштуруучуларга чыгармалардын 5 томдогу китептерин белекке тапшыруу менен окуу жайдын жылуу кабыл алып, жолугушууну өзгөчө жоопкерчилик менен уюштургандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ушунчалык бир жоопкерчилик менен мамиле кылышыптыр. Мынакей мына жерде фото слайд жасаган экен, анын баарысы бир мыкты сапатта, мыкты деңгээлде, абдан бир логикалуу жакшынакай жасалыптыр. Программа кандай жакшынакай түзүлгөн. Ырчылар дагы мен ырдап атышат. Ал тургай ушул жерде окуган музыканттар менин ырыма жаңыдан обонуп чыккан. Бүгүнкү биринчи премьерасын дагы көрдүк. Анан эми элдин жалпы реакциясы, суроо берген дери, мындай бир адабиятка кызыгып турганы, университеттин жетекчилигинин өзүнүн толук келип катышып жаландаган сөздөрүн сүйлөп берген өзү барысы менин мындай бир өзгөчө эргитти. Мен кийинки жылдарда чет өлкөдө жашадым, бир 7-8 жыл. Андан бери келгенден кийин мына китебим биринчи чыгып, ушу китептин аркасы менен жолугушууларга барып атам. Бүгүнкү жолугушууну мен кийинки соңку кездердеги бир топ убакыттагы bir жолугушуулардын эң мыктысы, эң жоопкерчиликтүүсү деп айтат элем. Анткени бул университет бизге өзгөчө жүрөгүбүзгө жакын. Биздин ушул Жомарт Бөкөнбаев, Темиркул Үмөталиевдер окуган куттуу жер, ошолор окугандыгы үчүн, ошолордун батасы тийгендиги үчүн кечеги училище бүгүн мынтип университетке айланып отургандыр деген ойлор келип атат. Кожогелди Култегин такысымы Кулуев Кожогелди Калакунович Ош облусуна караштуу Каракулжа районундагы Алайкы өрөөнүнүн кулуну болот. Ал редактор, референт Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министринин орун басары жана 2014-2022 жылдары Кыргыз Республикасынын Түрксойдогу өкүлү кызматтарында алгылыктуу иштеп келген. Ал жол чырак, бал уртам, атчан китеп, бир чөнтөкөр, каламдын учу, аламдын учу сыяктуу бир топ ыр жыйнактарын жана Конто ажынын сүйүүсү, Шыпыргы өмүр, Мүйүр канапа, башка чалган скрипка, Шөлбүр кыз поэмаларынын автору. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары.